Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адамды сырткы чөйрө менен байланыштырып турган угуу анализатору жөнүндө сөз кылабыз. Угуу бул адамды сырткы чөйрө менен байланыштырып турган процесс. Угуу сезими аркылуу биз өзүбүзгө айбанаттардын, адамдардын маектешкендерин, жаратылышта болуп жаткан кубулуштардын табыштарын угуу менен бирге өзүбүздө кандайдыр бир жагымдуу жана жагымсыз эмоцияларды түзө алабыз. Угуунун негизги органы катары кулак саналат балдар, жана ал 3 бөлүктөн турат. Сырткы кулак, ортоңку кулак жана ички кулак болуп бөлүнөт. Сырткы кулакта кулак калканы жана уктургуч тешиги жайгашкан. Кулак калканын мааниси сырттан келген үн толкундарын кулактын ичин көздөй багыттап берүү болуп саналат. Уктургуч тешиги аркылуу келген үндөр кулактын тарсылдак жаргакчасына таасир этет да, мына ошол жерден сырткы кулактын түзүлүшү аяктайт. Кулактын кийинки бөлүгү ортоңку кулак болуп эсептелинет. Мында уктургуч сөөктөр балкача, дөшүчө, үзөңгүчө жайгашкан балдар. Тарсылдак жаргакчасынын таасири астында балкача сөөгү кыймылга келет. Балкача сөөгү дөшүчө сөөгүн, дөшүчө болсо үзөңгүнү түртөт. Үзөңгүчө сөөгү үлүл сымал аппаратка таасир этет да, мына ошол жерден ички кулак түзүлүшү башталат. Кулактын ички бөлүгүндө үлүл сымал аппарат жана уктуруу рецепторлору жайгашкан. Сырттан келген үн аркылуу үлүл сымал аппарат кыймылга келет да, натыйжада уктуруу рецепторлору ойгонот. Уктургуч рецепторлор аркылуу мээге сигнал жетип, ал жерден аялдын же эркектин же болбосо жаныбардын үнү деген анализдер чыгарылат. Балдар, кулакка толгон кулкунду туура эмес тазалоонун натыйжасында, кулакка сайылган кулактыктын туура эмес сайылуусунун натыйжасында жана аны көпкө колдонуп ызы жерде жүрүүнүн натыйжасында, ошондой эле жылдын суук мезгилдеринде баш кийимсиз жүрүүнүн натыйжасында курч жана өнөкөт формадагы оорулардын келип чыгуусу байкалат. Балдар, сабак түшүнүктүү болдубу? Анда оорубагыла, саламатта калгыла.